2025-жылдын 5-февралында батырларча курман болгон лейтенант Мухтарбек Сулаймановдун эстелиги өзү туулуп өскөн Алай районунун Гүлчү айылында тургузулду. Эстеликтин ачылышына Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн Түштүк Батыш оперативдик командачылыгынын кол башчысынын орун басарлары, Мухтарбек Сулаймановдун туугандары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана айыл тургундары катышты. Иш-чарада лейтенант Мухтарбек Сулаймановдун эрдиги жана мекенге болгон чексиз сүйүүсү эскерилди. Ал өз өмүрүн Кыргызстандын эгемендүүлүгү үчүн курман кылып, аскер кызматында жүргөн эң жогорку эрдикти көрсөткөн. Бул Мухтарбектин өмүр баю эч качан өчпөйт. Бир эле бул ушул жерде парк эмес, башка аймактарда дагы тиешелүү иш-чаралар убагында өткөрүлүп, дагы өткөрүлүп келип атат. Ата-энесине, тарбиялаган мугалимдерине Коргоо министринин жамаатынын атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү күнү дагы мекен-чегинде коргоп турган баланын куралдаштары турушат. Ушул бүгүн биздин мекенибиздин тынччылыгын коргогон ушул балдарга дагы ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге дагы рахмат. Биздин Коргоо министрлиги, мамлекеттик администрация, Алай райондук мамлекеттик администрация, айыл өкмөт бар жоңуздар ушу баланын ысымын көйгөйгө калтыруу максатында уюштурган ушул иш-чараларыңызга чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Рахмат. Улуу толгандан кичиң Uzaktan aytan bayandım, kanırık tütüp kalın gürt eskerip dursun o balandım. El üçün kıygan ömürüm tüvölü göçmesiz kaldı, Muhtarday batır balanda.